жаштарды, келечекти, улутту, каада салтты, урпакты, ден соолукту эң оңой жол менен, жеңил жол менен жок кылуу үчүн наркотик деген нерсе аябай ыңгайлуу жана оңой жол. Сатып дагы албайсың. Не? Сага таңуулап дагы беришпейт. Кээ бир жолдор менен рекламасын башкасын берип коет, өз акчаңа башкаңа сатып алып, атаңдын энеңдин пенсиясын урдап чыгып сатып алып, ошону менен бирге ден соолугуңду, акылыңды, үй бүлөңдү баарын жок кыласың. Наркотик колдонгон бүгүн биздин жаштар аябай көп. Наркотик дегенде мурдаракта саналуу гана нерселер наркотикке кире турган болсо, бүгүн синтетикалык наркотик деп кадимки эле жанакы биз ал ичип аткан анальгин сыяктуу таблеткалар бар экен. Аны колдонгон балдар бир байланган болсо, ошол боюнча ошол таблетканы кайра алуу үчүн, ошол таблеткага жетүү үчүн нелерге гана барбайт. Наркотик колдонгон жаштар бүгүн атасына да душман, аялына да душман, досуна да душман, элине, мамлекетине душман. Акылын наркотик уулаган жаран динин да сатат, ден соолугун талкалайт. Деги койчу, өз кызын аялына чейин сатып, керек болсо өз кызын, өз аялын өлтүргөнгө чейин бомбадан дагы жакшы курал болуп берди. Акча таппай калган күнү аялын өлтүрүүдөн да кайтпайт, кызын сатуудан да кайтпайт, атасын өлтүрүүдөн да кайтпайт. Тилекке каршы бүгүн ааламдашуу заманында баарыбыз жаңылык окуп калдык. Бирок бул жаңылыктарда көбүнчө негатив нерселерди окуйбуз. Өлтүрүп кетти, асып кетти, союп кетти, бөлүп салды, мусорго таштады, жана башка, жана башка, жана башка. Урматтуу мусулман бир туугандар, мына ошонун баардыгынын кесепети бүгүнкү биздин кээ бир инсандардын көз карашы менен алып караганда динибизден чочулап, өз алдынча каалагандай жашап, же болбосо тарбияда артта калганын кесепетинен болуп атат. Наркотик колдонгон, наркотикке байланган адамдардын жаш курагын эске ала турган болсок, бүгүн биздин миграцияда жүргөн эже карындаштарыбыз, ага инилерибиз, агаларыбыз дебейин, жалаң инилерибиз бүгүн ушу наркотик ташуу, башка кылуу, кээде өз аралашып коюу, мына ошого курьер болуп иштөө. Эң чоңу 31 жашта экен. 1000ден ашык жаран бүгүн Россиянын түрмөлөрүндө жатат. Эң чоңу 31 жашта экен. Расмий биздин министрликтин берген маалыматы боюнча. Эң чоңу 31 жаш. Жашы 18 жаштан жогору. Оңой тамак табам деп азырыла коюп, кечке стройкада башкада бир жерде квартира ремонт кылгандан көрө деп 3 саатта бир жерге сумка жеткизе коем, башка кыла коем. Кээде билбей ошол нерсеге арбалашат экен. А бирок кээде ачык айкын эле айтып, мына ошол юристтер, башкалар бүгүн эми мына нерсе жалгыз эле менде эмес, карасаңыздар, мына ошол биздин жана диаспора өкүлчүлүктөр, ал жактагы мына ошолорго бир аз көмөк көрсөткөн юристтердин канчалаган кайрылуулар, видеолору жүр YouTube'да. Ачык айкын эле сен наркотик ташыйсың. Ага сен жарайсыңбы, жарабайсыңбы? Биринчи сен жөнөкөй эле бир 5-6 кагазды биз айткан жерлерге бир жеткирип жашырып көрчү. Артыңдан биздин специалисттер карасын. Эч кимге билдирбестен баратып дарактын түбүнө, ал жерге, бул жерге, подъездин кире беришине, чыга беришине эч кимге байкатпастан коюп кете алсаң, анда биз сени жумушка алабыз деп ачык айкын айтып алгандары дагы бар экен. Албетте бул ишке барган жаран тутулуп калсам эмне болот, кармалып калсам эмне болот деген суроону дагы берет экен. Суроодун жообу аябай жеңил экен. Биз сени өзүбүз кутултуп алабыз. Бир аз штраф төлөнөт, ал штрафты биз фирма, компания мойнубузга алабыз деп айтышат экен. Бүгүн бул темага токтолуп, ушул темага басым жасап атканыбыз,
бул негизи шарият көз карашы боюнча арам боло турган болсо, экинчиси биздин мамлекетибизди башканы уят кылып аткандагысы. Үчүнчүсү бул канчалаган аталарды инфаркт кылып, башка кылып, оорулуу кылып, сыздатып, боздотуп аткандагысы. 18 жашар жигиттер барганына 1 ай болбостон Россиянын түрмөсүнө кирип кетип атыптыр. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мусулмандын бир тууганы, ага зулум кылбайт, алдабайт, жамандыкка түртпөйт дейт. Жакшы осият берет дейт, жакшы жака жетелейт дейт. Керек болсо дайым жума хутбада Аср сүрөсүн окуйбуз. Вал аср иннал инсана лафи хуср. Адам баласынын бардыгы уткузушта, банкротто. Иллаллазина аману, бирок ыйман келтиргендер утат. Ва амилус салихат, жакшы амалдарды кылгандар утат. Ва тавасау бил хак, жакшылыкка, ыйманга, динге чакырган, осият кылгандар утат. Ва тавасау бис сабр, төртүнчүсү мына ошол кыйынчылыктарда кээде адал тамак башка деп сабыр кылгандар утат. Тилекке каршы мына ошол биздин мекендештердин, биздин бир туугандардын өздөрүнүн жанакындай интернетте болсун, WhatsApp'та, Telegram'да жана башка жерлерде группалары бар экен, башка бар экен, мекендеш уруу жана башка жанакындай жумуш издөө андай мындай 2 сааттык, 3 сааттык курьердик жумуш башка деп официально мына ушундай жарыялар кетет экен. Акчасы жоголтурган, башка кылган, жаңы барган, башка кылган, оңой акча табуун жолуна азгырылып, 3 саатта акча таап келе калам, башка кыла калам деп олтуруп, мына ошол 10 жылдан ашыкка чейин түрмөгө олтурган жаш балдарыбыз бар экен. Алардын келечеги, урпагы, биз кээде канча ызычуулар башкалар кээде жанакы биздер кээ бир мыйзамдар каралганда, башка кылганда өткөндө канча ызылдадык, кемпировод кетти, ондай болду, мындай болду деп, жер кетти, алтын кетти, кумтөр кетти деп нече жылдан бери жүрөбүз. Бирок адам кетти деген бир дагы адам жок. Биздин эң чоң байлык бул ошол жаш балдарыбыз, жаш кыздарыбыз. Жанагы мен айткан 31 жашка чейинки мына ошол түрмөлөрдө олтургандардын жарымдан азы эже кыздар экен, карындаштар экен. Кыз балдар да ушул нерсеге азгырылып, арбалып аттыр. Тилекке каршы мына ошол сахабалардын аялдары эртең менен үйдөн күйөөлөрү жумушка чыгып атканда, "О, балдарымдын атасы, биз балдарыбыз менен кечке чейин ачарчылыкка, жокчулукка чыдайбыз. Бирок тозоктун отуна чыдабайбыз. Бизге каяктан табак алып келип көңүл бур, халал болсо алып келгин" дейт экен. Бүгүн 18-ге толду, башка болду, мектепти бүттү, паспорт алса эле болду. Шарт Москвага билет карап, учуруп берип, эптеп пул таап келип портер ал, үй сал, жер ал дебестен, кээде балам адалынан тап, арам жолдон алыс бол деген нерсеге өтөлү. Бүгүн жана мен айткан интернеттеги негатив өлтүрүп кетти, атып кетти, союп кетти. Бүт бардыгы тамактан өткөн нерсенин кесепети. Арам тамак жеген, арам тарбия көргөн, арам жол менен чоңойгондор мына ошондой өз атасын өлтүргөндөн дагы, сойгондон дагы, жаргандан дагы, бөлгөндөн дагы тайбайт. Биз кээде үйлүү болуп калсын, жерлүү болуп калсын, портерлүү болуп калсын деп олтуруп, ошондуктан бүгүн эми мигранты жок үй бүлө бул саналуу гана. Саналуу гана эми. Бир көчөдө 10 үй боло турган болсо, мына ошол 10 үйдүн бир 7синин балдары мына ошол миграцияда жүрөт. 3-өсүнүкү мына ошол үйүндө болгон болсо. Өзгөчө көңүл буруп эскертип айталы. Негизи миграцияда болобу, Кыргызстанда болобу, адал тамакка басым жасайлы. Анан өзгөчө мына ошол эмне? Бул нерсенин мына ошол мыйзамга башкага каршы келгени бир. Ал эми экинчи бизге жеткен эң чоң кесепети бул. Мына канчалаган адамдарды уулап аткандагысы. Канчалаган адамдарды мына ошол наркотикке башкага байлап, ошол нерсеге неме кылып аткандагысы. Бүгүн мен айткан жанакы жаш балдар, окуучулар арасында жанакы кичинекей кадимки эле аптекадагы таблеткага, дарыга окшогон нерселер аябай окуучулар арасында кеңири тараптыр. Тилекке каршы кээде жаназага барганда, башкага барганда көпчүлүк адамдар ушундай болуп калдык. Биз төлкө өлүк ташыгычпыз, адамдарды алып келип көмүүчү кызматкербиз. Эртең мени алып келип калышы мүмкүн деп бирөө да ойлонбойт. Канча кабырга башка барабыз, барып тиги майытты койгонго чейин ушак, гыйбат, жана башка сигарет чегип аткан, башка кылып аткан ошол жерде дагы.
кээде ушундай бул наркотик көпчүлүгү окуучулар арасында экен десе, бул намыланын баласы, анын баласы, мунун баласы, кошунанын баласы меники эмес дейт да. Балким сиздикидир. Бүгүн Кудайыма шүгүр, медреселерде камераларды койгонбуз, башка кылганбыз. Мен өзүм да медреседе мугалиммин. 2 мугалим тарбия 24 саат көзөмөлдө, балдар мушташпайт, башка кылбайт. Бирок кээде ошондой контролдогу медреселерде дагы Кур'ан жаттап аткан, Кур'ан окуп аткан балдардын арасынан дагы бүгүн жанагы мен айткан нерселер чыгып калат. Электронный сигарет, башка ал укмуш түрлөрү бар экен. Бүгүн биздин жаш балдардын психологиясы башкача, булар башкача ойлонот. Сиз экөөбүздөн жогору ойлонот. Bir саясатчыбыз түрмөгө кирип, түрмөдө отуруп, мына телефонду эч ким таба албады деп айтты, СИЗОдо отурганында деди. Атын айтпай эле коеюн. Тек сүйлөшөм, текшерүүчүлөр келгенде таппай калат деди. Жанагы ичип отурган кичинекей телефон болчу, дарымдын коробкасына салып койдум деди. Аябай таң калдым эле, кыйын киши экен депчи. Bir окуучу агайлардын бирөөсү айтат. Аябай Куранды башка сабакты жакшы окуйт дейт, бирок акыркы күндөрү уйку сурай баштады, башка кыла баштады дейт. Жооп сурайт, башым оойт, башка дейт. Колунан бир тетрадь түшпөйт дейт. Баарыбыз кубанабыз дейт. Жанакы бала эмне кылат? Тетрадка уккан маалыматтар жазат, башка кылат деп дейт. Акыры жанакы бала уже окушан айдалышка келип калды дейт. Мыкты окуучу уже эң акыркы окуучулардын катарына кирип калды дейт. Анан bir күн бала уктаганда жана колунда тетрадь ачып көргөнчү, бул нелерди жазат, бул бала неге аралашпан, не проблемасы бар бул жигиттин? Кана бул ушундай мыкты жигит, баарын жазып жүрөт, башка кылат, даярданып жүрөт сабакка деп ачсам дейт. Тетрадьдын ичин кыркып, телефон бата турган кылып, салып алыптыр, беззвук кылыпчы. Аркаңкы партага отурат экен, тетрадьды ачат экен, тетрадьды ачканда агай сүйүнөт экен. Мен айтып аткан аят хадистерди жазат, башка кылат депчи. Бул тиякта TikTok'тан ишти бүтүрөт экен, полный беззвук кылып алыпчы. Жанагы мен айткан саясатчы неме рекорд болбой калды. Медреседе окуп аткан балдардын кылыгы, агалар. Мана жөнөкөй мектепте окуп аткан, студент болуп жүргөн балаң менен кызыңдын кандай кылыгы бар экенин өзүңүздөр бир таразалап көрүңүздөр. Ошондой контролдо башкада колундагы китебин ичин кыркып, телефон бата турган кылып салып алыптыр. Пайдалуу нерсе көргөндөр башка кандыр, бирок баары бир эмне ошонун аргасын таап атат. Ошо колундагы телефонду ошондой камерада башкада көзөмөлдө жашырган, жанакы мен айткан таблетканы башканы таап, секин ичип коюп, башка кылып коюп, наркотикке чалдыгып калбайт деп ким өзүнүн баласына, небересине кепилдик берет? Урматтуу аталар, өзгөчө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раiyati. Ар бириңер койчусуңар, койчу сыяктуу кайтарган нерсеңерге жооп бересиңер дейт. Эркектер мына ошол үй бүлөдө аялдарыбызга, кыздарыбызга, балдарыбызга, мектепке барган башкаларына жооптуубуз. Кээде маселе башка укканда, ушундай да балдар бар экен, башка экен деп, анан бул мен айткан маселемден кийин медреседен балдар ушундай экен деп чыкпагыла. Мен айтайын дегеним, ошондой контролдо башкада медреседеги бала ушуну кылып алса, сенин бүгүн көчөдө башкада жүргөн түнкү саат 2де келип уктап аткан балаң нелерди гана кылбай атат дегим келип атат. 10:00-да свет өчөт медреседе. Эртең менен 5:00-да жанат. Свет өчкөн менен жанганын ортосунда бир адам кыймылдабайт. Тып-тынч болот. Биздин балдар каалагандай барат, каалагандай келет. Каалагандай колунда акча башка. Тилеге каршы кээде моундай бир эскертүүлөр айтылганда, элдин балдары ушундай экен дебейли. Ушул дамылайтып аткан бала меники болсо керек деп карайлы. Жана кабырды бекеринен айтпадым. Канча жол барасыз, бүт көп эле адам барат, вроде бир кабырга, жаназага. Анан кайра эле асирге келгенде, шамга келгенде дагы эски эле жанагы дежурный эле 4-тө чал. Беркилерчи ошо бирөө суук мааракеде, жылуу мааракеде, тойдо, жаназада, жана жер казчу, тамак пышырчу, жылкы сойчу, чучук жасачу да. Сен деле өлө жейтиң, саңа деле чучук жасап калышыбыз мүмкүн, ойлон бүгүн. Мага эмес дебейли.